Баша тынтымак, үй бүлө тынч болсо, мамлекет дагы тынч. Мекенден алыс жүргөн Москва шаарындагы кыргыздардын башкадан эмес бирөөдөн башталат баары бөлөдөн деп өйлөр баккан үй бүлө аттуу сынагы болуп өттү. Мекенге жаратканын нурдуксун, мекенди эр жигиттер коргоп турсун, жараткан кыргыз элди колдоп жүрсүн. Аздектеп, ушу өзүбүздүн тилибизди, каада салтыбызды аздектеп, ушу алыс болсок дагы Россия жергеси деген это великая держава. Ушу в столице великой державы биз өзүбүздү көтөрүп, өзүбүздүн намысыбызды бийик көрсөтүп, өзүбүздүн тилибизди, наркыбызды, тарыхыбызды бийик көрсөтүп, башка жаштарга, билбей аткан кичинекей балдарга көрсөтүп атканыбыз бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Жалпыңыздарды ушу жерде отурган уюштуруучуларга, ушу жерде отурган барыңыздарга, диаспора, жалпы кыргыз диаспоранын мүчөлөрүнө, аксакалдар кеңешинин мүчөлөрүнө, жаштар канаттарына, деги эле ушул жерде отурган баардык көрүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин жалпы жамааттын атынан, ошондой эле жеке элчи Клара Саматтын атынан терең ыраазычылык билдирип кетем. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыста, чоло тийбейт, аяйланбай барышка. Москвадагы кыргыз маданий борбору уюштурган сынакка жалпы мигрант кыргыздардын 7 үй бүлөлөрү катышып, ар бир үй бүлөнүн балдары манас эпосунан үзүндүлөрдү айтышып, ата энелери макал лакапча албаштарды өздөштүрүп, кыргыздын каада салтын көргөзүштү. Атпай кыргыз элимде, ок санасы белинде, калбыр өпкө жез канат, желде күлүк минген ат. Эми жаңы башталып атат. Биринчи болуп аткандыктан эми кемчиликтер болду. Эми эң негизгиси ушул жаштарды тилин унутпаганга, маданиятты унутпаганга кылган иш-чаранын негизи ошо иш-чаранын багыты, максаты ошол. Ушундай бул иш-чара эми өнүгө берсин, алдыга жылы берсин дегенде, ийгиликтерге жетише берсин. Ошол Кыргызстанга салам. Кыргыз деген кыйын эл, кылымдарды карыткан. Алп Манастын урпактары, кыргызым барктуу, нарктуу, өзүнүн салт санаасы, үрп адаты бар. Өзүбүздүн ата мекенибиз, эне тилибиз, желегибиз, өзүбүздүн тарыхы бар калкпыз. Мекенден алыста жүргөн кыргыздардын сагынычын, кусалыгын кыргыз ырлары жана улуттук кийимдер көрүп берип турду. Алар ар бир ырга театралаштырып, өздөрү ойноп, мигрант кыргыздар аларга жардам берип, айтор элибиздин ынтымагын көрсөтүштү. Кыргызымды сүйөмүн, кыргызым деп күйөмүн. Жалпы Москвадагы мекендештердин атынан Ала Тоого мекенге Кыргызстанга салам жолдойбуз. Бүгүнкү конкурс мага жакканы өнөр баккан үй бүлө өзгөчө мынал ушул жакта өсүп окуп тарбия алып аткан, урусташып бараткан балдарга биздин маданиятыбызды үйрөтүү, салтыбызды үйрөтүү ушул жагынан мага аябай жакты. Мен ушул конкурстун шылтоосу менен балдарыма кичине болсо дагы манас үйрөтүп, кыргызча ырдатып, кыргызча сүйлөткөнгө кичине баягындай бир өбөлгө түзүлдү, шылтоо болду десем дагы болот. Биз дагы балдарыбызды ушундай кыргыз тилине, динине ушундай туура багыт көргөзүп, туура тарбиялайбыз деген ниетибиз бар. Ошол жалпы мекендештерге баарыңыздарга амандык каалаймын. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ошо эки элдин достугу бекем болсун. Кыргыз элим, кадырман кыргыз элим, кайда жүрсөк дагы үй бүлөбүз менен, эл журт менен аман бололу. Тагдыр бар кетем деген жаз чыксаң эй, тагдыр бар дилин унутушуп, жайгашып орун алып алышкан эй. Өнөр баккан үй бүлө сынагында Атай Москвада эмгектенген акындар, киноактрисалар жана соц кызматкерлерден, ошондой эле ЛТРдин өкүлдөрүнөн калыстар тобу түзүлүп, алар таланттуу үй бүлөлөргө атайын бааларын беришип, сыйлыктарды тапшырышты. Алыста жүрсө дагы өз тилин унутпай, кыргыздын каада салтын, үрп адатын жайылтып жаткан мекендештердин арышы кене болсун. Жан элең, керекте жаккан хан элең, бакты сен артып далайдан, багынчу элең